Көчмөн элдердин улуттук руханий маданий мурасын дүйнөгө тааныткан оюндар аяктады. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында жалпы командалык эсепте Казакстандын курама командасы биринчи орунду ээледи. Мекендештерибиз 43 алтын, 32 күмүш жана 37 коло медаль менен мыкты ийгиликтерге жетишти. Экинчи орунда 19 алтын медалга ээ болгон Кыргызстандын курама командасы турат. Алдыңкы үчтүккө орусиялык команда 12 алтын медаль менен корутундулады. Жалпы командалык эсепте 4-чү орунду алган Өзбекстан курама командасы 11 алтын медалга ээ болгонун айта кетүү керек. 5-чи орунду Түркиянын курама командасы 2 алтын медаль менен ээледи. Милдешке 89 өлкөдөн 2,5 миңге жакын спортчу катышты. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу 10 жыл мурда уюштурулган иш-чарага 19 өлкөдөн 600дөн ашык спортчу барган. Муну карап көрсөк, дүйнөлүк коомчулук көчмөн цивилизацияларга кызыктар экенин байкоо кыйын эмес. Кадірлі спортсүйер қауым, бір апта бойы Қазақтың Дархан даласын ұлы дүбірге бөлеген. The hospitality of the people. Everyone was so welcoming. Борбор калаанын меймандостугу мени өзгөчө таң калтырды. Кайда барбайлы ачык жаркын элдерди жолуктурдук. Көчмөндөр оюндары менин эсимде төөлүккө калат. Hospitality is what impressed me the most. Қазақ еліне Казактарга чоң рахмат, баары жогорку деңгээлде өттү. Впечатление от Казахстана у меня супер. Эртең Орусияга кайтып кетебиз. Чынын айтсам, мен артка кайткым келбей жатат. Аэропорттон түшкөндөн баштап жакшы шарт түзүштү. Чоң рахмат. Отношения людей. Түрк элдеринин олимпиадасы болгон дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын кийинки турнири 2026 жылы Кыргызстанда өтөт.